Кыргыз тили Манас баштаган уникалдуу эпикалык чыгармаларды жараткан, дүйнө элине Чыңгыз Айтматов сыяктуу улуу жазуучуну тааныткан эң байыркы тил. Кыргыз тилинин байлыгы, лингвостилистикалык уникалдуу өзгөчөлүктөрү белгилүү лингвисттер, адабияттануучулар тарабынан далилденген. Ал эми ааламдашуу доорунда кыргыз тилин санариптештирүү менен маалыматтык технологияларынын, жасалма интеллекттин тили кылуу учурдун негизги талабы. Мына ушул максатта журналистика факультети Улутсофт компаниясы менен биргеликте кыргыз тилин санариптештирүү маселелери аттуу кереге кеңеш өткөрдү. Илимий конференцияга кыргыз тилин өркүндөтүү жана санариптештирүү максатында иш жүргүзүп жаткан адистер, илимий коомчулук, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана студенттер катышты. Абдан чоң иш-чара болуп атат. Анткени мамлекеттик тилди санариптештирүү маселеси өзүңүздөргө жакшы белгилүү, азыр дүйнөлүк тилдердин ортосунда абдан чоң атаандаштык, жагымдуу жугумдуу маселелер биринчи орунга коюлуп атпайбы тилдердин. Ошонун катарында биздин кыргыз тил дагы бүгүнкү заманбап технологияга эгедер болуш керек. Ошондо гана биздин жаштарыбыз, жалпы журтташтарыбыз тилибиздин кадыр баркына жетип, аны колдонууга өтөт. Алар кайсы маселелер? Алар мисалы үчүн санариптештирүү маселеси, компьютердик лингвистика, жасалма интеллект, ушулардын баардыгын көтөрүү биринчи кезекте университеттердин ресурсу менен ишке ашырылат. Ошон үчүн Улуттук университет бүгүн абдан маанилүү иш-чараны уюштуруп атат. Мындан аркы жумушубуз ушул багытта болмокчу. Кеңештин жүрүшүндө университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов кыргыз тили абдан бай тил экен деген. Улуттук университет аны санариптештирүүгө салым кошконго кадам таштаганын белгилеп, бул багытта Кыргыз Улуттук университети улуттук комиссия менен деги эле бул маселеге кызыктар тараптар менен биргеликте жакшы иштерди алып барарын белгиледи. Биздин университет баягы социалдык гуманитардык багытта болгондуктан бир нече улуттук долбоорлорду көтөрүп чыксакпы дегенбиз да. Ошону экөө тең ушу мамлекеттик тилди байытуу, жайылтуу, анан популярлаштырууда. Ошондо андан ошону бери келгенде бул санариптештирүү, бул өзгөчө. Азыркы өзүңөр айткандай жаштарга керек. Баягы эски традициялык жол менен, методдор менен отура бергенде жаштар болсо алдыга кетти. Өзүңөр айткандай азыр бардыгы тең санариптештирүү ошол жаатта жүрүшөт да. Анан биз дагы ошол багытта бир эки долбоорду жана эки долбоордун бири ошол жакта өнүктүрсөк деп атабыз. Бизде ал үчүн айтып атпаймынбы, кыргыз тил факультети, журналистика факультети бар. Экинчи жактан бизде информациялык технологиялар факультети бар. Анан кийин математика жана прикладдык математика факультети бар. Башкача айтканда бизде ресурс, техникалык дагы, адамдык дагы ресурс жетишет да. Анан ошондон улам, ошону эске алып туруп, анан ушул эки долбоорду ишке ашыралы деп атабыз. Ошонун бирине ушу бүгүнкү иш-чара менин оюмча баягы топ жарып жаңы баштап атабыз да, жарыялап атабыз. Иш-чаранын илимий бөлүгүндө кыргыз тилин санариптештирүү боюнча баяндамалар жасалды. Анда аталган маселенин азыркы учурдагы абалы, көйгөйлөрү тууралуу сөз болуп, ал көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар айтылды. Баяндамалар катышуучулардын кызыгуусун жаратып, көптөгөн суроолор берилип, ой-пикирлер айтылды. Кыргыз тилин санарип платформаларга өткөрүү жаатындагы иштерибиз ошо 2018-жылдан бери уланып келатат. Анан тил комиссиясы болсо, албетте ушул тил саясатын жүргүзгөн эң негизги мекеме катары ишти координациялап, өзгөчө илимий чөйрөлөр менен баштап атабыз. Мына бүгүн Улуттук университетте илимий чөйрө менен тилибиздин азыркы учурдагы акыбал санарип платформаларда мындан кийин кандай иштер аткарылыш керек жана кандай аткарылыш керек жаатында ушул талкуу иштери жүргүзүлүп жатат. Албетте бул жактан чыга турчу жыйынтыктардын негизинде ар ким өзүнө үй тапшырмасы катары ала турчу маселелер бар. Компаниялар, университеттер, жогорку окуу жайлары, анан мамлекеттик мекемелер баарыбыз жапа турмак буюрса, ушул бул жакта чыга турчу жыйынтыктардын негизинде иш алып барсак, тез арада тилибизди биз каалаган деңгээлде ушул санарип платформаларга даярдап алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот деп эсептейм. Кереге кеңештин майрамдык бөлүгү Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын салттык музыка жана эл асбаптар ансамбли менен Бүбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ансамблинин бир катар маданияттын мыкты кызматкерлеринин аткаруусундагы элдик өргүүлөр жана Билге клуб окуу борборунун бийчи кыздарынын аткаруусундагы бийлер менен көркөмдөлдү.